8-мартка байланыштуу өлкөдө бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Бул күндө кимдер апаларды куттуктап, жылуу маанайда өткөргөн болсо, башка бир тараптар коомдо терс маанайдын ырбашына алып келген аракеттер жасады. Аялдардын укугун коргоо деген негизде 8-мартта Бишкекте өткөн иш-чара кечээ кайрадан уюштурулду. Uyat, uyat, uyat. Sağa uyat. Uyat, sağa uyat емес, неге uyat. Сүйлөй, это мое гражданское право. Роза Отунбаева бул иретте четте калган жок. Мурдагы президент эми ички иштер министрин кызматтан алуу керектигин айтып чыкты. Жабысаш керек ушундай министрди. Бирөө сөзсүз жоопчулук көтөрүш керек азыр. Мындай азыркы кыздарды деле, балдарды деле чекесинен алып эле тыга берсе автобуска. Уят да, бул уят эле эмес, шермендечилик да бул. Конституцияны да ыргытып салалы, андай биз баарыбыз ошого коом баарыбыз макул болгонбуз ошондой конституцияга. Анан кийин ошону биз кармашыбыз керек да. Мен аял үйлөнөт, кыз менен эркек үйлөнөт деген. Бул эмне деген шундук? Биздин салтыбызда бар ошол. Элдин бузукулук да, бузукулук. Чет мамлекеттин кыргыз элдин бузуп аткан бузукулугу, бузукулук. Андан башка эчтеке жок. Өткөнкү феминарияда, музейде болгондон кийин эле эсине келип, этегин жаап алды десе, эсине келмек турмак, кайра күчөп, этегин жаап алмак турмак бир жолу эле ачып алыптыр да. Эми ошондой жыйынтыкка келесиң да. Кайрылат элем жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш, андай дейин десем, жогорку кеңеште отургандар мындан хуже болуп атпайбы? Кимисине кайрылышын билбейсиң да. Мунун самовольно эле немени экс-президент болуп жүргөн лакамынан алып, иш козгой турган уже неме келди, биздин конституцияда гейлерди защита кылыш керек деген жер жок да. Бу демократияга жамынып алып, өзүмө өзүм билем, өтүүгүмө төр келем. Кошуна мамлекеттердин ичинде ит эле болдук десек болот да, шерменде болдук. Ушуга бир реакция кылып, чакырып, элдин алдында телевидениядан элден кечирим сурап, тып лакамынан алдырып, кааласаң ошол жака кыйкырып, өзүңүн ошо жанагы гейлерин бардын чогултуп алып, батышка барып, күнүгө мага десе күнүгө чыгып, ошол жерде кыйкыра берсин. Анан бир жерде андай кылган болбойт. Биз светское общество деп койсо эле бир жолу жамынып алып атышат да. Кыргызга камчы болмоюнча болбойт дегенде туура эле болуп калды. Күчтөтпөсө болбойт. Силердин укуңар тебеленмеген эмес, силердин укуңар корголгон. Роза Акчеңер келип алып бул жерде коргоп, силерге бүтүндөй ушул сойкулукту үйрөтүптүр. Роза эже, эсиңиз барда этеңизди жааңыз. Булар калыбыз жетпесе дагы сийди сүйрөп чыгып, оштун элиге апарып туруп, майтты реш биздин колубуздан келет. Эже, сүйүңүз менен болуңуз. Сүйүңүз менен болуңуз, бола алсаңыз, бола албасаңыз эл берет сиздин сазайыңызды. 2 жыл, 3 жылдан бери боюңузга келгенде оттоп жатат. Мен эжеде дештен жалынам. Эже дештен азар кылам, сендей шүлүка аялдарды сотко берсең мен барып сотта да жок. Аялдардын укугу тебеленип, четинен кордук көрүп жатат дегенге кошулбагандар басымдуу. Ал эми чай куйбайм, жатыным меники, турмушка чыкпайм деген сыяктуу баш айланткан ураандарга байланыштуу. Акыл эстүү, ак элечек, ардактуу апалар булар да айтышат. Төрөбөзө төрөлүктесин деп жон коюп ага тил алгызып койгондон кийин эне менен атанын тили өлгөндөн экөөбүздүн тилибизди кантип алат айланайын. Ошон үчүн ар ким өзүнө жашайт. Мына балдары жаркырап, чалдары жаркырап, мынантип жүрөт, биз ушуга дөөлөт да бизге. Оор эмеспиз, биз кайтара эле зорбуз, жакшынакайбыз. Өзүбүздүн укугубуз өзүбүздө. Балдарыбыз иштеп атат, бар жок тынч болсо деп эле тынччылыкты каалайбыз. Бизге 5 күнкө эле чай ичибишибиз, үйдө жашашыбыз керек. Бала чакасына жакшы болуш керек, үйөсү менен ынтымак болуш керек, үйдөгүлөр менен ынтымак болуш керек. Атасы болот, кайнатасы болот, кайненеси болот, ошол менен жакшы болуш керек деп коем. Анан мындан башка эмне иш кылат? Тийиш керек. Биз эмне ошондо тийгенбиз, биз илгери ата-энелер берип койгон, биз көргөн эмеспиз, сүйлөшкөн эмеспиз. Бар ошого тиесин сендей ошого барып тийгенбиз. Мына балалуу болдук, сакалуу болдук, неберел болдук, чөйрөл болдук.
ошондо көрөбүз. Анан меники мындай, аныкы мындай деле эметерсе анда үй бүлө күтүш кыйын. Анда ажырашуулар көп болот. Семья күтүш кыйын болот анда. Эми бу жерде бири-бирин сыйлаш керек, экөө тең. Эркек дагы немелерди сыйлаш керек, аял дагы эркегин сыйлаш керек. Ошондо тең укук чыгат. Эскерте кетсек, кечээки акцияга Роза Отунбаева, Мира Жангарачева, Чолпон Жакупова, Азиза Абдырасулова баштаган коомдук ишмерлер, укук коргоочулар катышты. Акцияга тартип сакчылары көз салып турду. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.